Бүгүнкү кепти алгыр куштардын эркиндигинен баштагым бар. Капастагы бир бүркүт бошонот да тоодогу эркин сабала учкан бүркүттөрдүн арасына барат. Бирок андан катуу шектенишет. Себеби анын билегиндеги билерикти көрүшөт. Ошону көрөт дагы ал кулдуктан жаңы бошонуп келгенин көргөн тоонун эркин куштары талап жеп чокулап өлтүрүп коюшат. Мунун маңызын кеп соңунда айтып берем. Мына бүгүнкү күндө Россия менен Украинанын ортосундагы жаңжалда коомдо эки жаат көз караш пайда болду. Бири орусчул тарап, бири батышчыл тарап. Митингге дагы эки тарап болуп чыгышты. Биринчилери баягы согушка жол жок, бирөөнүн бейпил жаткан жерин басып алган Россиянын саясаты туура эмес экендигин айыптап чыгышты. Ал эми экинчи тарап Россия менен боору бирге экенин, Россия менен тагдыры бирге экенин билдирип чыгышты. Эми ушул таразага келели. Орус бийлиги Кыргыз элине качан жакшылык кылды эле? Соңку тарыхыбызга келели. Үркүн окуясына чейин Николай Первыйдын башкаруусу. Анда дагы Путиндин бүгүнкү саясаты кандай кайталанып атса, Николай Первыйдын саясаты менен Ак падышанын бизге көргөзгөн кордугу мындай. Эл жакшылары, эл мыктылары түзөңдүү мол түшүм берген жерлердин баарынан кол жууп, тоо таштын башына кысылып көчүп барган. Буга аргасыз болушкан. Себеби түзөңдүү жерлердин баарын Россиядан келген дыйкандар эйлик кылып, ошо менен Кыргыздын заманы тарып, түшүмү жарытпаган, чөбү жарытпаган тоолордун башына барып конууга аргасыз болгон. Андан соң согуш чыкты деген жаңжалдан улам элди көтөрүлүш чыккан. Биз кырчындай жигиттерибизди бөтөн жер бөлөк элге аскерге жөнөтпөйбүз деген нааразылыктан улам аларды күчтөп зордоп аскерге алат деген нааразычылык менен Үркүн окуясы чыгып, чоң трагедияга кабылганбыз. Мындай айтканда, Кытайга качып жанын аман алып калууга гана бир аргасы калган. Үркүндөн кийинки окуяны айталы. Мунун баарын мен үстүртөн гана айтып аткандагым. Большевиктик коммунисттер маңдайыбыздан сылаган эмес анда дагы. Колунда бар, быдыры бар Кыргыздын баарын оокатын, мүлкүн тоноп, советтик чарбага жумшаган. Бербейм дегенин чычка кулагынан бери күч менен зордоп тартып алып, ошол большевиктик коммунисттер көргүлүктү көргөзгөнү тарыхыбыздан эсибизден чыгып калдыбы? Басмачы деп жаманатты кылып, аларды терс жолдогу бузуку катары, улуттун душманы катары көргөзгөн саясат күч болуп, ошол пропаганда менен биз бүгүнкү күнгө чейин басмачылар деп жек көрүп келдик. Чындап келгенде алар территориалдык бүтүндүгүбүздү, улуттук иденттүүлүгүбүздү ойлогон бүгүнкү жарандык активисттер сыяктуу, жарандык коом сыяктуу коомдун эң мекенчил катмары так ошолордон турган. Бирок ага карабай коммунисттер басмачылар, бузуклар деген түшүнүк менен бизди адабиятта жаттатып келген, кулагыбызга куюп келген. 30-жылдардын тегерегиндеги репрессияны алалы. Улутчул деген жарлык менен улуттук дөөлөттү, улуттук наркты, тарыхты, манасты көтөрүп чыккандын баарын улутчул деген жарлык менен жок кылган, көзүн тазалашкан. Мунун артынан канчалаган муундун жүрөгүшүн алып койгон саясат эле бул. Тоталитардык советтик коммунисттердин ошол саясатынан улам биз жалтак мүнөз калп болуп келдик. Орустун алдына кулдук мамиле кылган, колониалдык аң сезим менен баш ийип берген туткун болуп келдик. Биз Совет өлкөсүнүн курамында этнос катары гана керек болгонбуз. Себеби улуттук баалуулугуңду көтөрсөң, сен улутчул деген жарлык менен идеологиялык рамкага сыйбайсың. Ошо менен сен жазаңды аласың. Ошол менен биз улуттук аң сезим калыптанбай келди. Улуттук кайра жаралуу сезимибиз өчкөн. Биздин ошол кулдук аң сезимдин кесепети бүгүн да тийип атат. Эгемендүүлүккө ээ болдук деген 30 жыл мурдакы Борбор калабыздын аталышы кандай эле? Фрунзе шаары. Ошол Фрунзе шаарына келип, завод фабрикага айылдан, элеттен кыргыз урпагы кыз келиндери, уландары кызматка, жумушка орношууга мүмкүн беле? Жок. Пропискага туруу мүмкүн болгон эмес. Завод фабрикага жумушка кирүү
чанда гана кыргыз урпагынын маңдайына шыбагасына буйрбаса, негизинен орус калкы басымдуулук кылган бийликтин негизги түзүмүн ошолор курап тургандыктан кыргыз урпагы малын багып, дыйкан болуп, тамекисин эгип, пактасын эгип, малын кайтарып, Совет өкмөтүн багып келген. Москванын төбөлдөрүнүн баары ошол бизден барган эт азык, дан азыгы менен оокатын кылып келген. Ал эми бүгүнкү күндө миграцияда жүргөн мекендештерибиздин тагдыры менен ошол бир кезде Кыргызстанга келип отурукташып калган орус мигранттарынын тагдырын салыштыруу үчүн айтып аткандагым. Эсиңиздердеби? Орустун Тоок Кепедей үйлөрүнө, жепирейген үйлөрүнө, квартирага жашап, көзүбүздү катып, жер карама болуп келгенибизди. Себеби орустун чал кемпирлер ошол Тоок Кепедей болгон үйүнө көз каранды кылып, кыргыздын урпактарын квартирант кылып жашатып келген. Менменсинип, текеберсинип, ошондо дагы басынтып, силерди биз эл кылганбыз, биз окутуп чокутканбыз деген колкоо мамилесин унутуп калдыкпы? Ал эми бүгүнкү күндө Россиядагы мигранттарыбыз маңдай тери менен оокат тапса дагы, ошону бир Россиянын бийлиги бекер берип койгонсуп, жөн эле мындай бир акыбетсиз кайтарып берип койгондой сооп ишиндей көрүшөт да. Ал жерде маңдай териң менен тапкан айлыгың, мээнетиң, ошону алып атасың. Аны мындай Россия жергесинде курсагым тоюп атат, ошол жакта оокатым өтүп атат дегендин өзү бул кулдук аң сезимден кутулбаган ошол мигрант мекендештерибиздин аң сезимине мен эч качан макул эмесмин. Себеби орустар бизге келгенде үстөмөндүк кылып оокат кылса болот экен дагы, биздин ошол көз коркок мекендештерибиздин жанагы түшүнүгү биздин кулдук аң сезимден кутулбаганыбыздын кесепети. Мигранттарды карайлы. Мигранттарды эмес, жарандык коомдун аракетин. Согушка жол жок деп адилеттик үчүн Азиза Абдрасулова, Өндүрүш Токтонасыров, Динара Ашракунова сыяктуу чыныгы мекенчил бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү күч органдарынын кандай десем, күч органдарынын бир мурундан алысты көрбөгөндүгү менен суракка алынып атат бүгүнкү күндө. Көрбөгөн кордукту көрүп кысымга алынып атышат. Аларга соц тармактарда эмне деген гана шылдыңдоолор жазылып аткан жок. Батыш кул, Американын агенти дегенчи. Ал эми бүгүнкү митингге чыккандарды карайлы. Россия менен боорубуз бир, Россия менен тагдырыбыз бир деген мүнөздөгү митингдин катышуучуларын карасаңыз, көзү жалтаңдап, эмне максат менен митингге чыкканын түшүнбөгөндөр менен ошол Абдрасулова баш болгон укук коргоо жарандык коомдун өкүлдөрүнүн айырмасы барбы? Алар аң сезимдүүлүк менен чыгып атат. Согушка жол жок, бирөөнүн бейжай үйүнө согуш ачпа, үйүн өрттөбө, нарсесин өлтүрбө, төрөтканасын, ооруканасын талкалаба деген чакырык менен барып аткандын эмнеси жаман. Ал эми Россиянын фашисттик саясатын бүгүнкү күндө сибилдүү өлкөлөрдүн баары айыптап турса, биздин орус кулдар аларды актап, мактап турганынын өзү эмнени туйтат? Биз улуттук арнамызды тебелеп тепсеп, эркиндигибизди, эгемендигибизди кесир кылып аткан жокпузбу? Мен кеп башындагы алгыр куштар жөнүндөгү икаяны айтканым ошол. Биз жанагы капастан бошонгон кушту эркин куштар эмне үчүн талап жеп койду? Себеби анын кулдук аң сезими, кесепети жаман болорун түшүнгөн үчүн бүркүттөр бүркүттүгүн кылып талап жеп койду. Биз албетте орус кулдарды талап жеп коелу дегенден алысмын. Тек гана биз ушул притча аркылуу түшүнсөк, эркиндиктин даамы, баркы, баасы, анын дөөлөтү канчалык бийик экендигин. Баарыңыздарга тилектештик, бейпилдик каалайм. Лайк басыңыздар, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Тилектештик каалайбыз.